4 жылдан бери Манас районунда эл аралык грек-рим күрөшү боюнча таймаш өтүп келет. Бул таймашка коңшу Казакстандан жана 7 облустан 200ге жакын жаш өспүрүмдөр катышып, күч сынашат. 2 күнгө созулган грек-рим күрөшү боюнча мелдешке катышуучулардан тышкары күйөрмандардын саны да арбын болду. Уюштуруучулардын айтымында жылдан жылга эл аралык күрөш боюнча таймашка кызыккан балдардын саны арбып барат. Анткени акыркы жылдары өлкөнүн желегин, чет өлкөдө желбиреткен балбандардын жеңиши жаш өспүрүмдөргө дем күч берүүдө. Андыктан күрөшкө кызыккан балдарга шарттарды түзүү максатында Эсенбек Осмонбековдун уул кыздары демөөрчү болуп, Манас райондук спорт башкармалыгына атайын күрөш килемдерин белекке беришти. Быйыл болсо бул мектепке залга баягы килемдин жетишпегендиги деп айткан үчүн быйыл килем алып келип, олимпийский килем салып атабыз. Кудай буйрса быйыл балдар ошол килем үстүндө күрөшүп атат. Эми атабыз жөнүндө айтсак, атабыз аябай эрте өтүп кеткен киши, ал киши колунан далай жүздөгөн балдарды чыгарган. Алардын арасынан баягы элге таанылгандары бар. Бир нече жылкы Кыргызстандын олимпийский абсолютный чемпиондору бар арасында. 2 күнгө созулган эл аралык таймаш кызуу жүрүп, жаш балбандардын мыктылары тандалды. Жыл сайын коңшу Казакстандан грек-рим күрөшүнө кызыккан балдарды таймашка алып келген машыктыруучунун айтымында, бул жылкы таймаш жакшы уюшкандыкта өткөндүгүн билдирди. Биз Жамбыл облусунан 8 бала күрөштүрүп атырмыз. Сонун 2 финалда, 2 балам 3-чү орунду алды. Бул жарыс энди биз Кыргызстанга тренер болгонубузда 40 жыл болду. Biz көрші ел, көрші мемлекетпіз. Олар бізге келеді, бұл кісілер, біз бұларға келеміз. Сөйтіп, екі ел алмасып атқан балдарымыз бірін-бірімен опыт, тәжірибе алып жатырмыз. Рамис Акылбек уулу акыркы жылдары күрөшкө кызыгып, арубак таймаштарга катышып турат. 38 килограмм салмакта килемге чыккан Рамис атаандашын утуп жеңишке жетти. 8 салмакта күрөшөм. 4 жыл болду катышканыма. Дайынданганыма 10 күн болду. Атаандашым да күчтүү экен. Ага карабай жыгындым. Кормулятор деп Арсен Эралиев, Канатбек Алиевтер деп болгон келет. Ошого карабай күрөшүп атам. Жыл сайын өтүп турган эл аралык грек-рим күрөшү боюнча таймаш маркум Эсенбек Осмонбековдун жаркын элесине арналды. Эсенбек Осмонбеков өмүрүн спорт тармагына арнаган мыкты машыктыруучу болгондугун кесиптештери эскеришет. Атасынын атын унутта калтырбай, жыл сайын эл аралык таймаштарды өткөрүү жана жаш өспүрүмдөргө машыгуу үчүн шарттарды түзүү биздин негизги милдеттерибиз дешет атанын уулдары. Бегайма Сымбаева, Бексултан Рахатбек уулу, Манас району.